Улуу Британиянын элчиси Николас Баулер Ошмуда болду. Ошмунун Кара Суу гимназиясынын окуучусу алтын тамга артыкчылык аттестатына ээ болду. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери Ошмуда болду. Ошмуда 140 орундуу бала бакча ачылат. Эфирде Ош мамлекеттик университетинин жаңылыктар маалыматтык программасы. Аны мен Жаннат Салгарбек кызы тааныштырам. Саламатсыздарбы? Улуу Британиянын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Николас Баулер Ошмуда болуп, окуу жайдын ректору Кудайберди Кожобеков менен жолугушту. Жолугушууда Улуу Британиянын жогорку окуу жайлары менен кызматташуу алакаларын түзүү, билим берүү программаларын ишке ашыруу, окутуучулардын, студенттердин академиялык мобилдүүлүгүн арттыруу, илим изилдөө, спорт жааттарында кызматташууларды жандандыруу боюнча сөз болду. Кененирээк кийинки материалда. Кош келипсиз биздин Ош мамлекеттик университетине. Эми педагогика адистигинде окуган студенттер кошумча англис тилинде билим алышат. Ал үчүн Англиянын жогорку окуу жайларынан келген окутуучулар чет тилдүү сабактарды өтөт. Бул тууралуу Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Николас Бауэрдин Ошмуга болгон иш сапарында айтылды. Элчи мырза жакынкы күндөрү университеттин тиешелүү факультеттерине чет тилдүү китептер тапшырыларын белгиледи. Ошондой эле ар бир адистик боюнча англис тилдүү тайпалар түзүлүп, атайын долбоор ишке ашырыларын кошумчалады. To Osh since I arrived back in Kyrgyzstan. Билим берүү тармагында кызматташуу эң негизги тармак болуш керек биздин өлкөлөр арасында. Ошондуктан мен эле ошол университетке келип, болочок кызматташууну талкуулаган туура деп чечтим. Бир долбоор ишке ашырылат жакында. Бул көбүнчө мектептерге тиешелүү англис тили учебниктер жана китептер ар бир мектепте пайда болот, биз жактан берилет. Бирок мындан тышкары университеттер арасында да кызматташуу аябай маанилүү. Ошон үчүн мен ректор мырза менен жолугушуп ушул мүмкүнчүлүктөрдү талкууладым. Жолугушууда Улуу Британиянын жогорку окуу жайлары менен кызматташуу алакаларын түзүү, билим берүү программаларын ишке ашыруу, окутуучулардын, студенттердин академиялык мобилдүүлүгүн арттыруу, илим изилдөө, спорт жааттарында кызматташууларды жандандыруу боюнча сөз болду. Ошондой эле Улуу Британиянын өкмөттүк глобалдык программасы Чивнинг стипендиясы тууралуу маалымат берди. Улуу Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Кэмерондун Кыргызстанга болгон расмий иш сапарында билим берүү тармагындагы кызматташтыктарга өзгөчө көңүл бурулгандыгын айтты. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Ошмунун Кара Суу гимназиясынын 11-классынын окуучусу Абдазим Абдакимов билим берүү жана илим министрлиги тарабынан уюштурулган тестирлөөнүн жыйынтыгы менен алтын тамга артыкчылык аттестатына ээ болду. Жылда бүтүрүүчү класстар алтын тамга артыкчылык аттестатына ээ болуу үчүн математика, кыргыз тили жана адабияты, тарых жана химия предметтеринен тестирлөөдөн өтүшөт. Качан гана окуучу 4 предметтен тең 5 деген баа ала турган болсо, артыкчылык аттестатына ээ болот. Бул окуу жылында Кара Суу району боюнча 2 окуучу артыкчылык аттестатына ээ болсо, анын бири Абдазим Абдакимов болду. Ошмунун Кара Суу гимназиясы химия, математика, физика предметтери боюнча тереңдетилген билим берет. Буга чейин гимназиядан 3 окуучу алтын тамга артыкчылык аттестатына ээ болгон. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери иш сапарынын алкагында Ошмуда болду. Ректор Кудайберди Кожобеков менен болгон жолугушууда Ошмудагы билим берүү, илим изилдөө, эл аралык байланыштар багытындагы жетишкендиктер, алдыдагы пландар боюнча пикир алышты. Андан сырткары англис тили боюнча адистерди даярдап келе жаткан дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинде түзүлгөн шарттар, волонтер окутуучулардын ишмердүүлүктөрү, Ошмунун АКШнын окуу жайлары менен болгон байланыштарын жандантуу тууралуу сөз болду. Бул долбоор ошол мен үчүн кандай бир гана өзүм көргөндү, өзүм жана Америкага барганымды сарымайдай сактабай, башкалар менен дагы бөлүшөйүн. Ошол Америкага барыш, дүйнө кезиш, дүйнөдөн үйрөнүш бир гана мага эмес, ошол жаш өспүрүм өсүп келаткан Баткенде, Жалал Абадда, Ошто өсүп келаткан кыз балдарыбызга дагы буйрусу, жакшылыктардын баары буйрусун деп мен аябай толкундонуп атам.
Америка Кошмо Штаттарынын окурмандары өлкөнүн түштүгүндө жайгашкан аймактарга 12 000 даана китептерди белекке беришти. Алар Ош, Баткен жана Жалал-Абад облустарынын 30дан ашуун билим берүү мекемелери. Китептерде мектеп окуучулардын билим берүү программасына ылайык англис тилиндеги сөздүктөр, жазуучулардын чыгармалары камтылган. Аймактардагы мектептер атайын түзүлгөн жобого ылайык тандалып алынган. Максат Кыргызстандын түштүгүндө англис тилди өнүктүрүү. Критерийлер болсо, мисал үчүн жалпысынан бир где-то 10 чакты критерий болду. Анын арасынан эң биринчиси Кыргызстанда болушу тийиш болду. Анткени бизге Кыргызстандан эмес дагы катышуучулар болду. Алар мисал үчүн биздин мигрант ага эжекелерибиз, ата-энелик, бизге дагы биздин балдарыбызга дагы англис тили үйрөнүүсү керек эле деп Москва шаарынан да жөнөткөндөр болду. Мындай белекти Америка Кошмо Штаттары жана Кыргызстандагы кызматташуу китеп фонддору тапшырды. Баткен району Чек айылы, Чек орто мектеби. Баткен облысы Кадамжай району Калтак айылы, номер 40-чы Манасата орто мектеби. Бул иш-чара өлкөдө алгачкы жолу болуп, АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вегеренин демилгеси менен Ош мамлекеттик университетинде ишке ашырылды. I had a very good meeting with the rector. Оштогу Rotary клуб жана Maryland АКШдагы Rotary клубтун биргелешип иштешкенин негизинде Ошто, Жалал-Абад, Баткен областарынын балдары жана мугалимдери бул мектептерди пайдаланып, көптөгөн жылдары англис тил жөнүндө билимди жайылтат деп ишенем. To even expand that partnership. Белекке берилген китептер соңку жылдары англис тилинде басылып чыгып, жогорку сапаты менен айырмаланат. Кеченин жүрүшүндө элчи мырза ректор Кудайберди Кожобеков менен жолукту. Мында эки өлкөнүн достугу тууралуу сөз болуп, келечекте университеттер аралык кызматташуу, илим изилдөө, магистратура жана PhD докторантура боюнча пикир алмашты. Ошондой эле алдыңкы жылдары окуу жайдагы ар бир адистикке англис тили киргизилери кошумчаланды. Ал үчүн мугалимдер ушул жылдан тартып чет тилдерди сырттан келген адистерден үйрөнүп башташат. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошмо жаңылыктары. Ош мамлекеттик университетинде жергиликтүү мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер шаар башчылары квалификациясын жогорулатуу курстардан өтүп башташты. Окууга Ош, Баткен жана Жалал-Абад облустарынын райондорунун акимдери, шаар мэрлери катышууда. Окутуу тренинг Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин төрагасынын тапшырмасына ылайык ишке ашырылды. Бул тууралуу кийинки материалда сөз болот. Биздин даярдаган ар бир кадрыбыз ошол жаңы чыккан нерсеге тез адаптация болуп, кандай кырдаалга түшүп калбасын, ошого жараша өзүн өнүктүрүп, андан ары өнүгүп, үйрөнүп, ишин алып кете бере турган бүтүрүүчүлөрдү даярдашыбыз керек болуп атат. Ош мамлекеттик университетинде жергиликтүү мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, шаар башчылары квалификациясын жогорулатуу курстардан өтүп башташты. Курстар 4 күнгө созулат. Мында аймактарды өнүктүрүүдө системалуу иш, жөндөмдүү адистерди ишке тартуу, саясий, экономикалык жана социалдык милдеттер боюнча жалпы 10 темада окутуулар жүргүзүлөт. Мамлекеттик кызматкердин же жетекчинин ошол жетекчи катары анын ошол жергиликтүү өз алынча башкаруу жөнүндө мыйзамды өздөштүрүүсү, сан ариптештирүү боюнча, андан сырткары ошол финансыларды башкаруу боюнча, жер мыйзамдары боюнча, мына жайыттар боюнча, мына бүгүнкү күндө жайыт комитеттери жоюлуп, кайра эле ушул айыл чарба министрлигинин немесинен бириктирилбедиби? Окууга жалпысынан Ош, Баткен жана Жалал-Абад облустарынын райондорунун акимдери, шаар мэрлери катышууда. Таш көмүр шаарынын башчысы бул саамалык учурдун чакырыктарына туруктуу, жөндөмдүү адистерди ишке тартууда чоң жардам болоорун айтты. Мындан сырткары Жалал-Абадтын мамлекеттик кызматкерлери ай сайын квалификацияны жогорулатууда атайын курстардан өтүп турарын кошумчалады. Уюмдар менен дагы ошондой эле тийиштүү министрликтеги адистерден дайыма консультация катары ошолордун баягы окуу семинарларына катышып келебиз. Биздеги адистерди аларга окууларына жөнөтүп турабыз. Сатып алуулар боюнча, жер кодекси боюнча, ошондой эле жергиликтүү бийликке тиешелүү болгон бардык мыйзамдардын баягы тийиштүү окууларына биз жөнөтүп окутуп турабыз.
Окутуу тренинг Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин төрагасынын тапшырмасына ылайык ишке ашырылууда. Курстун аягында академия тарабынан тест жана эссе өткөрүлүп, жыйынтыгы боюнча маалыматты агенттик Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына жөнөтүлүп, тиешелүү чечимдер кабыл алынат. Жыйынтыгы болсо, муну осы биден илимий кызматкерлер болсо чыгарат. Өзүңөр билгендей бізде ушундай мекемелер бар. Ошолордун баарын биз алганбыз. Биринчи жыйынтыгы чыкты. Аны болсо бул пилоттук режимде болгонго жараша бул мындай кызматтык маалымат деп коет да. Негизи болсо бул абдан мындай пайдалуу. Биз көп нерсени билип атабыз, бөлөкчө карап атабыз. Белгилей кетсек, өткөн жумада мындай саамалык Бишкек шаарында жолго коюлуп, Нарын, Чүй, Талас, Ысык көл облустарынын райондорунун акимдери жана шаар мэрлери курстан өтүшкөн. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Мамлекеттик органдардын жетекчилери Ошмуда 140 орундуу балабакча ачылат. Ал үчүн окуу жайдан мурдагы финанс-юридикалык колледждин кошумча имаратынын ордуна Ошмунун Ыйман мектеп гимназиясы жана балабакчасы ачуу пландалып, учурда курулуш иштери башталды. Мындай кадам Ош шаарында балабакча жетишсиздигинен улам ишке ашып жатат. Бул тууралуу кененирээк кесиптешим Мээрим Айтмаматова жасаган материалдан көрө аласыздар. Бүгүнкү күндө Ош шаарында балабакча жетишсиздигинен улам калаадагы айрым жогорку окуу жайларга караштуу колледждерди мектепке чейинки билим берүү мекемелерине айлантуу шаардык депутаттар тарабынан 2021-жылы демилгеленген. Мындан улам окуу жайлар менен келишимдер жүргүзүлүп, имаратты мамлекетке алуу токтому кабыл алынган. Ага ылайык мурдагы финанс-юридикалык колледжинин кошумча имаратынын ордуна Ош мамлекеттик университетинин Ыйман мектеп гимназиясы жана балабакчасы ачылат. Учурда курулуш иштери жүрүп, Ош шаардык кеңешинин төрагасы баштаган депутаттар жеринен таанышты. Мамлекеттик балабакчаларында 100 бала, 150 бала окуган, барып тарбияланган жерлерге 250-300 балага чейин тыгылып атышат. Кезекте турган балдардын саны болсо, аны айта албайбыз, аябай эле көп, 1000 деп эсептелет. Мүмкүнчүлүгү бар университеттерге, мүмкүнчүлүгү бар бир чоң мекеме ишканаларга өткөрүп берип, ушул жерде балабакча кылып, мамлекеттик балабакча кылып иштетесиңер, өзүңөр иштетесиңер, өзүңөрдүн мамлекетке биздин шаардык мэрияга аябай эле чоң жардам болот да бул нерсечи. Ош мамлекеттик университети имараттын оңдоп түзөө иштерин өзү жүргүзүүдө. Балабакча 140 орунга ылайыкташып, жаш балдар үчүн спорттук аянтчалар жана талапка ылайык ашканадан тартып бардык шарттар каралат. Жерде балдар үчүн мындай бүт шарттар каралганда кийим чече турган бөлмөсү өзүнчө, тамактана турган бөлмөсү өзүнчө, жата турган бөлмөсү өзүнчө, ар бир группанын, ар бир тайпанын өзүнүн ошол кол жууй турган жерлери бар, тамактана турган жерлери бар. Анан ушул балдарды Ош мамлекеттик университетинин ошол мыкты адистери, ошол тарбиячылары тарбиялап, ушул районго кызмат көрсөтөбүз. Балабакча менен катар 200 орундуу Ыйман мектеп гимназиясынын курулуш иштери жүрүүдө. Билим берүү мекемелеринин иштери ушул жылдын августтун акырында аяктап, сентябрь айында пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Ош мамлекеттик университети бул Орто Азияда флагман университет десек болот. Бүгүнкү күндө үзгүлтүксүз билим берүүнүн бир прототипин алып келип атат. Ал деген сөз бул биринчи балабакча, андан кийин мектеп, андан кийин университет, андан кийин ишке жайгаштыруу боюнча дагы бир топ алдыга окуптуу иштер жасап аткан окуу жай десек болот. Ошонун бүгүнкү күндө дагы бул баштап аткандыгы, ушундай иш-чараларды алдыга жылдырып аткандыгы бул бир эле Ош үчүн эмес, Ош шаардыктар үчүн дагы ушундай балабакча ачып берип аткандыгы бул Ош үчүн татыктуу нерсе десек болот. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Ошмуда чет элдик студенттер үчүн ыкчам штаб түзүлүп, иштеп жатат. Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков 18 май күнү эл аралык медицина факультетинде болуп, чет элдик студенттер менен жеринен жолугушуу уюштурду. Жолугушууда атайын ыкчам штаб түзүлүп, аны ректор өзү жетектеди. Иш план түзүлүп бекитилген. Ага ылайык жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, Ички иштер министрлиги, коопсуздук кызматы менен биргеликте иш алып барылып жатат. Нөмөт графиги бекитилген, студенттер менен психологдор иштешүүдө. Андан сырткары окуу жайдан
Айдын клиникасы да тартылган. Учурда 24 саат көзөмөл болуп, студенттер менен байланышып керектүү тамак аш азыктары жеткирилип жатат. Билим берүү жана Элим министрлигинин жана ОШМнун атайын буйругунун негизинде окуулары онлайнга өткөрүлдү. Окуу жайда 4 аймакка колл-центр уюштурулган. Суроолорго жооп берилип жатат. Социалдык тармактарда студенттер түзүлгөн шарттарга, камкордукка ыраазычылык билдирип жазышууда. ОШМнун 85 жылдык мааракесине карата жогорку окуу жайлар аралык фиджитал оюндары 1 киберспорт турниру өттү. Биринчи этапта футбол симуляторунда, экинчи этапта мини-футбол талаасында оюн болду. Оюндун жүрүшү ОШМнун YouTube каналында түз эфирде көрсөтүлүп турду. Мелдешке ОШТУ, Кыргыз-Өзбек эл аралык университети жана ОШМнун студенттеринен турган 8 команда катышты. Жыйынтыгында биринчи орунду ээлеген Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин Нави командасы кубок, медаль, 15 000 сом акчалай сыйлык. Экинчи орунду ээлеген ОШМнун математика, физика техника институтунун Мадрид командасы 10 000 сом акчалай сыйлык. Үчүнчү орунду ээлеген ОШМнун медицина факультетинин Медфак 3 командасы 5 000 сом акчалай сыйлык менен сыйланды. Фиджитал оюндары ОШМнун математика, физика техника институту демилгелеп, Кыргызстан киберспорт федерациясы менен биргеликте өткөрдү. ОШМнун 85 жылдык мааракесине карата 2024 жылдын 31 май күнү бизнес, билим берүү, илим жана мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсү, аймактарды өнүктүрүүнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрү жана жолдору аталышындагы форум өтөт. Форумдун максаты аймактардын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн фактору катары илимей, бизнес коомчулуктун, мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарынын демилгелерин интеграциялоо, шаарларды, аймактардын экономикасына трансформациялоо шартында билимди, алдыңкы тажрыйбаларды, инновацияларды жана технологияларды туруктуу алмашуу үчүн аянтча түзүү. Назарыңыздарды кыскача роликке бурабыз. Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдыгына карата аймактарды өнүктүрүүдө билим, илим, бизнес жана мамлекеттик органдардын аракеттенүүсү аталышында көргөзмө өтөт. Бизнес компаниялардын продукциялары, шириндиктер, кургатылган жемиштер, сүт азыктары, кол өнөрчүлүк буюмдары, кийим-кечек, белектер, электр унаалары, ошондой эле студенттердин эмгектери, акылдуу дрон, автоматташтырылган унаа токтотуучу жай, акылдуу аба тазалоочу шайман, 3D мунара, иллюстрациялык портреттер, 3D спорт комплекси, акылдуу коңгуроо, заманбап кар-стар көргөзмөлөрү коюлат. Көргөзмөнү бизнес коучтардын мастер-класстары, бош орундар жарманкеси жана компаниялардын презентациясы болот. Ишкерлер үчүн бизнес өнөктөш табууга эң сонун мүмкүнчүлүк түзүлөт. Көргөзмө Ош мамлекеттик университетинин башкы имаратында 31 май күнү саат 8:30 башталат. Ош облусунун аймактарынан жана калаадагы туристтик өкүлдөрдүн тажрыйбаларын арттырууга багытталган окутуу өткөрүлдү. Жалпысынан 5 күндүк окутууда 140 ашык студент аяктады. Анын ичинде туристтер менен түздөн-түз иштеген гиддер жана инструкторлор бар. Максаты курстун катышуучуларын тоо туризминин практикалык көндүмдөрүндө, ошондой эле биринчи медициналык жардам көрсөтүүнүн негиздерине үйрөтүү болуп саналат. Ош облусунун аймактарынан жана калаадагы туристтик өкүлдөрдүн тажрыйбаларын арттырууга багытталган окутуу өткөрүлдү. Буга шаардагы жогорку окуу жайлардын мугалимдери жана студенттери катышты. Анда тармагына жараша туристтик өкүлдөр бөлүнүп окутулду. Алсак тоо гидтери, шаар гидтери, тоо гидтердин улантуучулары өзүнчө окуду. Бул окутуулар Кыргызстан боюнча биринчи жолу мындай деңгээлде болуп атат. Биринчи жолу 140 кишини топтоп бир жерге топтоп өткөрүп атабыз. Анан буюрса келечекте ушул бүгүн окуудан өткөн бүтүндөй баягы туризм тармагынын өкүлдөрү мен ойлойм Оштун туризмин бир кыйла жогорку деңгээлге чыгарууга мүмкүнчүлүктөр болот. Бул жерде сервис дагы үйрөтүлдү, башкаруу дагы үйрөтүлдү, автоматизация дагы үйрөтүлдү, маркетинг дагы үйрөтүлдү. Жалпысынан 5 күндүк окууда 140 ашык студент аяктады. Анын ичинде туристтер менен түздөн-түз иштеген гидтер жана инструкторлор бар. Максаты курстун катышуучуларын тоо туризминин практикалык көндүмдөрүнө, ошондой эле биринчи медициналык жардам көрсөтүүнүн негиздерине үйрөтүү болуп саналат. Экономикалык география, тармактык экономика жана туризм кафедрасы ушул адистерди даярдагандыгы үчүн тыгыз байланышта иш алып барабыз. Мына 17 майдан бери башталган Ош облусундагы туризм тармагында иштеген ишкерлердин сабатын, жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча аткарылган иш-чарага биздин кафедра аянтча түзүп бердик. Студенттерибиз волонтерлук кызмат аткарышты.
Мындан ары дагы мындай иш-чараларды уланта беребиз. Ош облусунун жана Ош шаарынын аймактык экономикалык өнүгүүсүнүн долбоорунун жана тоо туризми жана тоо гидтердин ишмердүүлүгү курсунун бүтүрүүчүлөрүнө сертификаттар тапшырылды. Ош мамлекеттик университетинин экономикалык география, тармактык экономика жана туризм кафедрасы. Окутуунун жүрүшүндө катышуучуларга СММ маркетинг боюнча да маалыматтар берилди. Кыргызстан курорттор биримдигинин жана Арис программасы тарабынан уюштурулду. Алдыда Кыргызстанды эл аралык рынокторго көрсөтүү социалдык түйүндөргө жайылтуу болуп саналат. Ушундай окутуулар башка облустарда да өткөрүлөөрү пландалууда. Университеттин финанс-юридикалык колледжинде Денис Ак Муун эртеңки келечек аттуу спорттук иш-чара өттү. Иш-чарада колледждин жамааты жана студенттери көнүгүүлөрдү жасашты. Максат ден соолукту чыңдоо, биримдикти бекемдөө жана спортко көңүл буруу болуп саналат. Кененирээк төмөндөгү материалда. Ош Муунга даңк! Ура! 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 Бүгүнкү иш-чара сонун болду. Манайыбыз абдан жакшы. Ош Муун майрамың менен. Арыбызга маалым болгондой эле спорт менен машыгуу ден соолукка дагы пайда. Окуу менен чектелбей, ушундай иш-чараларга деле катышып турабыз. Көнүгүүлөрдү кылдык. Аябай жакты бизге. Bundan дары Ош Муунда, ФЮКта ушундай иш-чаралар өткөрүлүп турушуна тилектешмин. Студент достор бар, биз студент досторубузду ушунчалык ден соолугун бекемдеп чыңдаган болсок, өзүбүздүн мамлекетибиздин, кыргыз элибиздин ден соолугу бекем болот деп ишенебиз. Ошондуктан биздин студенттерибизге да терең ыраазычылык, аябай иш-чара жакшы өттү буюрса. Иш-чаралар ар түрдүү багытта иш-чараларыбыз уюштурулуп келет. Алар жылдын башында эле план менен башталат. Ар бир куратор, группалар ошол план боюнча иш алып барышат. Буга чейин жакшы уюштурулуп келген. Мындан кийин да буюрса көптөгөн ушундай жакшы шарттар түзүлдү. Ушул убакыттан пайдаланып, жетекчибиз, ректорубуз Кудайберди Капаралиевичке чоң ыраазычылык билдиребиз. Жалпы жамааттын атынан мындан кийин да мындай шарттарда чоң иш-чараларды уюштурабыз. Oş Muun 85 yıldığın kut bolsun. Ura! 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 Ош Муунун башка имаратында Фергана өрөөнүндөгү элдик кыймылдын жетекчиси Исхак Асан уулу Полотхандын 180 жылдыгына жана тарых илимдеринин доктору Ташманбет Кененсариевдин 75 жылдыгына арналган эл аралык илимий конференция болуп өттү. Конференцияга Өзбекстан, Чехия, Россия жана Кыргыз Республикасынын бардык аймактарынын окумуштуулары 50дөн ашуун баяндамалар менен катышты. Баяндамалардын жана талкуунун жүрүшүндө актуалдуу жана илимий макалалар Ош Муунун жарчысы журналына жарык көрүүнү сунуштады. Ош мамлекеттик университетинин башкы имаратында Фергана өрөөнүндөгү элдик кыймылдын жетекчиси Исхак Асан уулу Полотхандын 180 жылдыгына жана тарых илимдеринин доктору Ташманбет Кененсариевдин 75 жылдыгына арналган эл аралык илимий конференция өттү. Биздин кесиптештер Полотхандын өмүр баянына байланыштуу жаңы табылгаларды, архивдик табылгаларды, санжыралык табылгаларды айтып баарыбызды кубандырды. Андан сырткары биринчи жолу мен көрүп атам. Полотхандын урпактары өздөрү келип катышты жана Полотхан жөнүндө китеп жарыялашкан экен. Ошол китеп
көп Өзбекстандан алынган, башка жактардан архивтерден алынган уникалдуу документтер негизделген китеп экен. Конференцияга чет мамлекеттен келген коноктор, өлкөбүздүн жогорку жана орто жогорку окуу жайларынан келген жетекчилер, маданий жана чыгармачыл интеллигенциянын расмий өкүлдөрү катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө Баитованын Исхак Асан уулу Полотхан Фергана өрөөнүндөгү азаттык көтөрүлүштүн жетекчиси аттуу монографиясынын бет ачары болду. Кокон хандыгы бул бир кылымдан ашык, 1,5 кылымдай болгон мамлекет. Албетте ал өзүнүн таасирин тийгизген. Биздин өнүгүүбүзгө анын ичинен жана элдик кыймыл кандайча башталган, ошол кыймылдын күчтөрү, ошол кыймылдын себептери, анан бүгүнкү күнү биздин көз карашыбыз дегендей аябай көп ушундай ар түрлүү маселелер чыгып атат. Конференцияга Өзбекстан, Чехия, Россия жана Кыргыз Республикасынын бардык аймактарынын окумуштуулары 50дөн ашуун баяндамалары менен катышты. Талкуулар 3 багытта: Исхак Асан уулу Полотхандын өмүрү жана ишмердиги, профессор Кенен Сариев Кыргызстандын тарыхын изилдеген чыган илимпоз, Кокон хандыгынын тарыхын изилдөөнүн актуалдуу маселелери талкууланды. Юбилейлик жыл болуп атат, ошол инсандарды эскерип, ушул жалпы тарых илимин коомчулукка популяризациялоо максатында бул иш-чара 2024 жылы Кыргызстанда Тоолу Кара Кыргыз областынын 100 жылдыгына жарыяланды да иш-чаралар. Ошонун алкагында анан биздин Ош мамлекеттик университетинин 2024 жылда илимий иш пландарын алкагында уюштурулуп атат. Баяндамалардын жана талкуунун жүрүшүндө актуалдуу жана илимий макалалар Ошмунун жарчысы журналына жарык көрүүнү сунуштады. Андан тышкары улуттук жана коомдук телекөрсөтүү, радио уктуруу каналдарында белгилүү инсандар тууралуу тарыхый мурастарды сактоо жана колдонуу багытындагы рубрикаларды берүү сунушталды. Айкөл Молоева, Баяман Кенчебай уулу, Ошму жаңылыктары. Ыраазычылыгымды айтамын. Бардыгыңарга чоң рахмат. Ошму биздин ырларда поэзия сынагынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Ошмунун 85 жылдык мааракесине карата окуу жайдын студенттик Нургези тарабынан Ошму биздин ырларда аттуу поэзия сынагы уюштурулду. Сынакка жалпы 26 студент катышып, алардын арасынан 4 жеңүүчү аныкталды. Биринчи орунду ээлеген кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин студенти Мээрим Эркинбек кызы 7000 сом, экинчи орунду ээлеген Аниел Коламжанова 5000 сом, үчүнчү орунду ээлеген Баястан Темирбаев 3000 сом, төртүнчү орунду ээлеген бизнес жана менеджмент факультетинин студенти Байел Тешебаев 1000 сом акчалай сыйлык менен сыйланды. Калыстар тобунун курамын Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун Ош бөлүмүнүн төрайымынын милдетин аткаруучу Ырданек Жамгырлуу кеч ырлар жыйнагынын автору Бермет Закирова, Күн жашынган аска ырлар жыйнагынын автору Ошамы гезитинин кызматкери Бекмурат Келдибаев, Эрке кыялдар ырлар жыйнагынын автору Достук планетасы гезитинин редактору Сыдыкбек Апиш уулу түздү. Байге фонду 16000 сомду түзгөн сынакка Ошмунун кесиптик бирлик комитети демөөрчүлүк кылды. Поэзия сынагы Ошмунун студенттеринин чыгармачылыкка болгон табитин калыптандыруу, таланттуу студенттерди коомчулукка тааныштыруу жана Ошмуну даңазалоо максатында уюштурулду. Ошмуда мыктыларды тандоо уланууда. Заманбап лектор кароо сынагынын катышуучулары көрсөтмөлүү сабактарын өтүштү. Ал эми заманбап окутуучу конкурсунун катышуучулары педагогикалык чеберчиликтерин көрсөтүштү. Ошондой эле Ошмунун заманбап конкурсу да болуп өттү. Бул сынак билим берүүнүн сапатын эффективдүү уюштуруу аркылуу жогорулатуу максатында уюштурулду. Натыйжада катышуучулар өз тажрыйбаларын демонстрациялап, окутуудагы ордун, ролун, студенттердин өз алдынча иштери, эксперименттери, долбоорлору жана макеттери менен далилдеп беришти. Кароо сынак окутуунун сапаты жана методикалык камсыздоо бөлүмү тарабынан педагогикалык кызматкерлердин чыгармачыл ишмердигин өнүктүрүүгө, чыгармачылык активдүүлүктү жогорулатууга, инновациялык иштелмелерди жана технологияларды колдоого, билим берүүчүлүк ишмердиктеги жетишкендиктерди стимулдаштыруу максатында уюштурулууда. Ошмуда инклюзивдүү маданият долбоорунун негизинде
Кыргызстандагы майыптыгы бар адамдардын социалдык укуктук абалы деген темада студенттик конференция болуп өттү. Конференцияга жалпысынан 14 студент катышып, анын ичинен 3 студент биринчи, экинчи, үчүнчү даражадагы дипломдор менен сыйланышты. Биринчи орун делеген социалдык иштер адистигинин 4 курсунун студенти Сайкал Жолдубаева наркотикалык заттардын адам организмине тийгизген таасири майыптуулукка алып келүүсү. Экинчи орун делеген юриспруденция адистигинин 3 курсунун студенти Барсбек Айталиев Кыргыз Республикасындагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды мамлекет тарабынан укуктук коргоо. 3 орун делеген социалдык экономикалык билим берүү 4 курсунун студенти Айбек кызы Курманжан Кыргызстандагы майыптуулугу бар жаштардын коомдогу абалы жана көйгөйлөрү деген темаларда актуалдуу темаларда баяндамаларын коргошту. Конференциянын жыйынтыгы боюнча жеңүүчүлөр арасында жалпы республикалык викторина өткөрүлөт. Викторинанын жеңүүчүлөрү Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин майыптыгы бар адамдардын иштери боюнча кеңешине катышат. Билим берүү жана маданият инсанды тарбиялоодо жана өнүктүрүүдө салымы чоң. Ал эми инклюзивдик билим берүү жана инклюзивдик маданият инклюзивдик коомдун маанилүү компоненттери. Ошондуктан студенттер Кыргызстанда инклюзивдик коомду түзүү багытында олуттуу, прогрессивдүү кыймылдаткыч күч болуп саналат. Студенттер менен тыгыз иш алып баруу жакшы натыйжаларды берери талашсыз, дейт иш-чаранын өткөрүү боюнча жооптуу координатор социалдык иштер кафедрасынын башчысы Нурзинат Токторбекова. Иш-чара Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин майыптыгы бар адамдардын иштери боюнча кеңешинин жана билим берүү, илим министрлигинин тапшырмасы менен уюштурулду. Ош мунун окутуучуларынын эмгектери Сулайман тоонун жүз көрүнүшү көргөзмөсүндө коюлду. Ош облусунда Тургунбай Садыков атындагы Көркөм сүрөт музейинде 18 май эл аралык музей күнүнө карата Сулайман тоонун жүз көрүнүшү аттуу жазуучу сүрөтчүлөр катышкан конференция жана көргөзмө уюштурулду. Жыл сайын музей ишине тиешелүү бир тема тандалып, ошого жараша майрамдалып келет. Дал ушул темаларга карата дүйнөдөгү бардык музейлер ар кандай агартуучу жана билим берүүчү программаларды даярдашат. Аталган көргөзмөгө өлкө аймагынан катышкан сүрөтчүлөрдүн ичинен 37 сүрөтчүнүн эмгектери тандалып коюлса, анын 10 сүрөтчүсү Ошмуда эмгектенген окутуучулар болушту. Музейдин башка өнөктөштөрү катары Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы, Новый ритм коомдук бирикмеси, Мега уюлдук байланыш түйүнү, Аялдар тынчтык банкы коомдук фонду, Ошмунун искусство факультети, Кыргыз Республикасынын сүрөтчүлөр союзунун Оштогу бөлүм кызматы көрсөттү. Иш-чаранын акагында мастер-класстар уюштурулуп, акын жазуучулардын катышуусундагы конференция менен жыйынтыкталды. Белгилей кетсек, 1978 жылдан бери 18 май эл аралык музей күнү катары дүйнөнүн 150гө жакын өлкөсүндө белгиленип келет. Ден соолук 2024 спартакиадасында Ошму кандай жыйынтыктарга жетти? Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде өткөн Ден соолук 2024 спартакиадасында Ошмунун кызматкерлери жалпы командалык жыйынтык боюнча биринчи орунга ээ болду. Спартакиада билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин Ош облустук комитети тарабынан уюштурулду. Спорттук мелдешке Ош шаарындагы жогорку окуу жайларынан түзүлгөн курама командалар катышты. Анда спорттун 6 түрү боюнча 40 жашка чейинки жана 40 жаштан жогорку курактагылар арасында өттү. Жеңүүчүлөргө Ош облустук билим, илим кызматкерлеринин профсоюз комитети тарабынан диплом жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Тандоо турунан жеңүүчү катары табылган командалар Ысык көлдө өткөрүлө турган Ден соолук 2024 спартакиадасына жолдомо алышат. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү эфирибизде жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Жаннат Салкарбек кызы болдум. Кийинки берүүлөргө чейин сак саламатта туруңуздар.